Урматтуу замандаштар, элестетип көрөлү. Азыркы коомчулугубуздун жашоосу кандай абалда болмок эгер 5, 10, 20 жаштар революциясы, ыплас жана саткын парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарбаганда. Ал кезде 120 мандаттын 95-ин үчөөсү мекеним Кыргызстан, Райым Матраимов, Биримдик Асылбек Жээнбеков жана Кыргызстан коррупция партиялар жулуп албады беле. Эми мына азыркы учурда Кудайга шүгүр, революция тынч, эволюция фазасына өтүп баратат. Албетте кыйынчылык аракеттер менен. Билесиңер, бул дүйнөдө бекер эч нерсе жок. Бардыгы мээнет аркылуу. А кийинки окуялар мамлекетибиздин ириндеп кеткен жараларын бардыгын ачыкка чыгарып атат. Кыргыз эли даана билди кимдин ким экенин. Ошондуктан саясий өлүктөр саны күндөн күнгө көбөйө баштады. Эми бийликти менчиктеп 30 жылдан бери шылгуундап жүргөн саясий бизнесмендердин истериясы менен агониясы күчөп баратат. Себеби Ак үйгө келген жаңы жаш реформаторлордун командасы бул жеп жутарларды бекер акырларынан, мамлекеттик бюджет акчаларынан жана аягында эл төлөй турган очойгон миллиарддык кредиттерден куру жалгап калтыра турган болду. Байкадыңарбы, Садыр Жапаровго каршы чыккандардын көпчүлүгү мурдагы техникалык өкмөттүн мүчөлөрү. Текебаев баш болуп, Кандуу Роза төш болуп. Отунбаеваны президенттикке эл шайлаган эмес. Аны 14 убактылуучулар шайлап алган. Демек, экс-президент статусуна бул эжекебиз татыктуу да эмес. Болгон льгота привилегияларынан ажыратылышы керек. Чет өлкөлүк кожоюндары баксын. Өмүр бою оор жумуштарда иштеп 8.000 сом алган карапайым пенсионеркалар бизде аз. Роза Отунбаева 80.000 чейин айлыкка, шопуру менен лимузинге, бекер мамлекеттик турак жайга жана дагы кошумча льготаларга ээ. Эмне үчүн партиялык конституциянын атасы Текебаев жана анын айланасындагы саясаттан бизнес жасагандар жаңы бийлик командасына карама каршы? Себеби булар сезип турушат. 2010 жылы апрель революциясынан кийин тонолгон банк ячейкалардан баштап Бакиевдин байлыктарын басып алгандыгы үчүн, ошол каргашалуу жылдын май-июнь айларында түштүк региондордогу кандуу коогалаң үчүн жана алардан кийинки күнөөлөрү үчүн жазасын тартуу мезгили жакындап калганын сезип турушат булар. Өлкөбүздө акыйкат орношуу үчүн мурдагы техникалык өкмөттүн иштери боюнча кынтыксыз тергөө жүргүзүү мезгили келди. Мамлекетибиздин жаңы конституциясына сунушталып жаткан мажоритарлык шайлоо, курултай бийлиги, жогорку кеңештин курамын кыскартуу, премьердин институтун жоюу демилгелери бир гана Садыр Жапаровдун идеялары эмес. Бул маселелер көп жылдардан бери элибиздин жүрөгүндө, аң сезиминде жана үмүттөрүндө сакталып келген. Эми мына жарыкка ачык айкын чыгып, ишке аша баштады, Кудай буйруса. Бул идеяларды жаңы баш мыйзамга жайгаштырып, 100гө жакын мыкты инсандар конституциялык кеңешмеде иштеп жатышат. Жаңы долбоор жалпы элибиздин талкуусуна да сөзсүз коюлат. Ар бирибиз алынча кошумчаларды сунуштаганга укуктуубуз. Кудай буйруса, мыкты заманбап, накта элдик конституция иштеп чыгарып.
бүт бийлик бутактарды президентти баш кылып улуттук курултайга отчет аркылуу баштарын ийеби. Ошондо тартип жана эң негизгиси мамлекеттик башкармалардын жоопкерчилиги орнойт. Садыр Жапаровго элибиздин адилеттүү жашоону эңсеген талабын ишке ашыруу вазифасы буйруган экен. Оор тагдырды башынан өткөргөн Садыр мырзанын бул күрөшкө духу жетет го дейбиз да. Бирок бул майданда жалгыз жоокер алсыз. Ошондуктан бардыгыбыз, урматтуу айымдар жана мырзалар, ага жардам берели биримдикте. Анын үстүнө мезгил өзү көрсөттү. Садыр Жапаровду колдогондой кыргызстандыктар башка бир да саясий лидерди колдой элек. Реалист бололучу бүтүн улут эмес, бир инсанга жагыш кыйынга турат. Батыштан долларлар келген экен. Садырга каралуу медиа атакалар али күчөйт. Өздөрүнүн бокторунан мурундарын чыйрыткандарга кайрылгым келет. Заманбап дүйнөдө бир идеалдуу инсанды таап бергилечи. Биз адамзат тарыхыбызда жараткан өзү жардамга жиберген пайгамбарларды ташбаранга алып кыйнап өлтүрчү элек го. Анда эл арасынан чыгып, далай кыйынчылыктарды кечип өтүп, саясий олимпке көтөрүлгөн бир карапайым инсан жөнүндө унчукпай эле коелу анда. Эми референдум үчүн кыймылдын менин урматтуу тарапташтарым. Көрсө, түрмөдө камалган Садыр Жапаров биздин бир мандаттуу шайлоо, курултай, жаңы конституция, референдум боюнча WhatsApp кайрылууларыбызды укчу экен. Анан аларды эркиндикке бир туугандарына WhatsApp аркылуу жөнөтүп турчу экен. Муну мага жайында Садырдын агасы Сабыр мырза айтып берген. Достор, бир жылдан бери сиздер менен биргеликте жасаган мээнеттерибиз текке кетпептир. Мына буйруса ишке аша баштады. Сооронбай Жээнбековго бийлигинин кыйрашы боюнча биз бир нече жолу алдын ала эскерткенбиз. Укпады. Президенттикке дагы бир татыктуу талапкер бар. 36 жаштагы Адилет Маматов. Стамбул жана Санкт-Петербург университеттерин ийгиликтүү аяктаган экономист. Азыркы мезгилде Европанын реконструкциялоо жана өнүгүү банкынын Бишкек мэриясындагы долбоорун жетектейт. Эми президенттикке талапкерлердин тизмесине дагы бир жолу көз жүгүртөлү. Кимдер гана жок бул жерде. Данк маниясынан чыга албай жүргөн шизофрениктер, даана ачык психопаттар, ыйык жерлерибизди туш тарапка ит бекер тараткан мекенибиздин чыккынчылары, өлкөбүздүн стратегиялык объектилерин прихваттап алган колдору кир жеп жутарлар да бар. Ошондуктан, урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин бүткүл жаштар саясий партиясы азыркы учурда 48 талапкердин арасынан 2 инсанды, Садыр Жапаров жана Адилет Маматовду толугу менен колдойт. Сураныч, мүмкүн болсо ушул макалабызды социалдык тармактарга тараткылачы. Сиздерди терең урматтап, Тыныбек Мейманалиев. 0777 561 562. Аман эсен, жакшы турула.